Республикасынын эл артисти, композитор Аксубай Атабаев жөнүндөгү «Ыр булак» деп аталган бул көрсөтүү 2011-жылы эфирден кеткен эле. Aşığımdı cıkkayım zırar gitti. Aşığımdı cıkkayim zırar gitti. Обончу, ырчы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Аксубай Атабаев 1943-жылы 22-декабрда Ак Суу районундагы Ак Булуң айылында жарык дүйнөгө келген. Ак Булуң айылы таланттардын бешиги Аксубай Атабаев орто мектепте окуп жүргөн мезгилинде эле музыкалык аспаптарга кызыгып, 13-14 жаш курагына келип калган мезгилинде Осмонкул Асанкулов деген бөлөсүнөн комуз үйрөнүп, алгач мектебим Ак Булуң Түргөн деген обондорду жараткан. Орто мектепти аяктагандан кийин Фрунзе шаарындагы Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык хореографиялык окуу жайын бүтүрүп, Кыргыз улуттук академиялык драма театрында музыкант болуп эмгек жолун баштаган. Кийинчерээк Бүйбүсара Бешеналиева атындагы искусство институтунун эл аспаптар бөлүмүн аяктап, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда солист болуп эмгектенген. 60-жылдар менен 70-жылдары Ак Суу айылдары менен кечинде кечкирип таң атчыда кор болчу. Бүгүнкү күндө 150ден ашык ар кыл темадагы, ар кандай жүрүштөгү, мүнөздөгү обондуу ырлардын автору. Аларда СССРдин эл артисти Болот Миңжилкеев, Эрнест Шамурзин, Эрмек Мойдунов, Зейнеп Шакеева, Гүлмайра Момушова, Сабира Суранчиева жана башкалар аткарышып, улуттук ыр чыгармачылыгынын алтын казынасына айландырышты. Айрыкча чагылган 18 жаш, эне жөнүндө баллада, тоолор, кыргыз жери, жүрөк эңсейт, курбуларга, Таал Айбек жана башка ырлары угуучулардын жан шеригине айланып калды. Жакшы обон жаралыш үчүн акындын калеми курч болуп, сөздүн мааниси таасирдүү келип, сезимди ойготуп турса, обон өзү эле жаралат дейт Аксубай ага. Анан дагы жаратылыштын көркөмдүгү, табияттын кооздугу шыгын ойготот. Анан бул жерде обондордун дагы ошол обону чыкчы жер. Жөнөкөйлүү бир ырдап койсо, жөнөкөйлүү мындай чыгарып койчу жер эмес. Бул жер касиеттүү жер. Ошол үчүн жанакы элге сиңип, элге батып кетип атканы ошондойго деп ойлоймун мен. Күрөңкейип жүргөндөн анан куруларма деген ырды чыгарып калдык. Ошолордон мен армияга кетип, кайта келсем, аябай атаң элге сиңип, баарын көчөдө бассам, уштум баары ырдайт. Ой атаң бул ырды кантип баксыны ачты десем, Самара Токтокунова ошол окуучубуз менден 3 курс өйдө болчу. Ал жазып дирижерго Эсенгул Жумаев калып барып берди. Алты оркестрге салып анан Суранчиева ырдатсалар элге жайылып анан студент мен эркин жолдоштукка бекитсем, айланайын студент күндөр ал убакта мындай ыр жок экен. Аябай анан популярный болуп кетип анан ошондон баштап анан башат обончулуктун азап тозогу бүт сүңгүп кирет экенсиң ошо ойдон. Аксубай аганын кайсы ыры болбосун,
Кайсыл гана муундун өкүлү болбосун эл алдына ырдап чыкса, уккан кулактын чери жазылып, жүрөк түпкүрүнөн орун алып, бүгүнкү күндө да өткөн бир керемет учурга кайрылтат. Аксубай Атабаевдин экинчи чыгарган обону тоолор. Бул ырдын жаралышына да табияттын кооздугу, кыргыз жеринин тоолорунун, Карагай жеринин көркөмдүгү таасир берген. Айрыкча өзү туулуп өскөн Ак Суу районундагы Түргөн жайлоосунун керемети өзгөчө түрткү берген. Экинчи обонум тоолор болсо керек. Тоолор. Бул тоолорду Абзый Кыдыровдун сөзүнөн жазылган. Эми тоолор чындыгында Түргөнүн ичинен чыккан. Түргөн, көрүп турган ушу жерден чыккан тоолор. Ырдаганым тиги төө ашууда. Эми тагдырлары кандай болот экен? Bir жерделер ырдап тартсак болот эле. Маркум режиссер Дооронбек Сатырбаев тартып кеткен. Artaraktan kuyulup güler aktı, ırmar aktı. Aşkamın temini çaldırattı. Seni sükmelisin bacırayıp, bacırayıp. Çapkan atkı jet gibi baracaktı. Biz жазганда сөздөргө байланыштуу. Акын эгерде күчтүү акын болсо, ошол мени ойгота турган болсо, аркы сезимди ойгота турган болсо, ошондо обон өзү эле чыгат. Bir kızıkta aytayın, жылдардын bir жылында Казактын чоң чолпон жылдызы Шамшы Калдаяк деген атаңар болгон. Тетиги төмөн караганда машинеге түшүп алып Бишкекке андагы Фрунзеге келиптир. Аксукеңди издеп, ыйлап издеп атат да. Жана 18 жаш чагылган чыгарган жигит издеп келдим эле. Издеп анан таап Аксукең болуп 2 күн жүрүп, анан жанагы илгерки автовокзалдан узатканым эсимде. Каникулга келбеймби? Келче менен кошуна Имангали деген агаларыбыз атамдын инлери болгондо. Анан келип эле, Аксуке, обон чыгарып жүрөсүң. Ушул бир балалуу болдум эле. Бир атын коюп берчи деди. Анан кичине бир 5 мүнөт ойлонуп туруп Талайбек болсын деп анан бата бердим. Анан Талайбек болуп калды. Анан Бишкекке баргандан кийин кимге Абзый Кыдыровго звонить этип калдым. Айка ушундай бир кишиге убада берип келдим. Агалары болот, кошуна болот. Ушул Талайбек дегендерди кызырдасын, анан сүйөмгө өмдөсүн. Оны мага коюңуз дедим. Ошентип анан алып келдим. Алып келип эле бир 10 күн ичинде чыгарып таштадым. Анан жаздырып, Зейнеп менен жаздырып, анда Зейнеп жаңыдан келип, филармония атаң үйүнү шаңшып жаңы эч ким пайдалана элек. Ошентип бүтүп анан 2 жылдан кийин айылга келдим. Анан радио кырдалып баягы Зейнептен эмеси болуп турган. Анан келсем анан көчөнүн 15 жыл болуп кетти. Талайбек. Бак эми бул эменин күчү экен да. Тиги пропаганданын күчү экен. Ошондуп Талайбек ушундай жаралган. Раматылык иманы бейиш болгон атактуу ырчы болот 1000 жыл кыйып айтат. Ойбо ошо. Аксукемди нени жөнүндө балдадасын ырдап атып, өзүн ырдаган болуп таң калдым эле дейт да. Эми абдан изилдөөнү талап кылган бул өңдү салыштыруулар,
Бұл өңді кайсы бир даражада жылуу пикирлер, эчен кылымдар айтылар. Эл жұрт Кыргыз элим, жана Кыргыз элине мына бир мен чыгара баштаган 50 жыл болуп тур. Şu 50 жыл мурун жазган ырларым ушуга чейин мактаныч эмес, жашап, ырдалып, элчинде ырдалып келатат. Аттиң арман. Бул көрсөтүү Ак суу баяганын көзүнүн тирүүсүндөгү эң акыркы көз ирмемдери, эң акыркы көрсөтүү болуп калды. Өздүк архивин алып келип биздин чыгармачылык топко тапшыртканга үлгүртпөй, шума жал арабыздан алып кетти. Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор, обологон обондору элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Аксубай Атабаев Бишкек шаарындагы Тоголок Молдо Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишиндеги дал мына ушул сиздер көрүп жаткан үйдө дал ушундай шартта өмүрүнүн акырына чейин жашаган. Мына ушу кичинекей үйдө Аксубай экөөбүз 27 жыл чогуу жашадык. Эми ушул үйүбүздө Кудайдын тагдыр деген ушундай экен. Балдары саттырып, ушул үйдө өзүм айына $200 төлөп квартирант болуп жашап атам. Ошо тагдыр деген экен. Ойго салып айы барасың, боюң түзөп өсүп барасың. Ырас менде көңүл чын болсо, кыйнабачы, ырбатпачы, жүрөк жарасы. Кутмандуу кечиңиздер менен кадырлуу кыргыз калкым. Саламатсыздарбы, ардактуу айымдар жана мырзалар. Ошентип элибиздин залкар инсаны, музыканын аалымы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Аксубай Атабаевдин 70 жылдык эскерүү майрамдык кечесин баштайбыз. Өмүрүн музыка дүйнөсүнө арнаган залкар инсаныбыздын алтынга алмаштыргыс көнөргүс казынасы артында калды. Көл кылаасы элибизге канча деген залкар таланттарды берген. Бул эрет алыста болсо дагы касиеттүү ысык көлүбүз Аксубай атабыздай уулун эстеп, уулун эңсеп, дагы бир ирет толкундарын шарп эттирип алса керек. Ырлары көптөгөн аткаруучулардын ырчылык убактысын ачып, оболтодой ийгиликтерди алып келген. Кыргыз музыкасын кайталангыс чыгармалар менен байытып, алтын казынабызды толуктап келген Аксубай Атабаев. Бүгүнкү ырдала турган ырлардын бардыгы бүтүндөй Кыргыз Республикасынын эл артисти Аксубай Атабаевдин калеминен жаралган жана ырлардан турган гүл бакчасына кирип, сейилдеп, жакшынакай маанайда болмокчубуз. Аксубай Атабаев, Кыргыз жери, сөзү Кемел Бакашевтике, аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чырмаш Төрөбеков. Kırgız jeri senden ibes gömün, köngülümde köptün jakın körgümün. Es tartkanda neçeni bet kıdırdım,
аштыққа бектесем начар екен айтпас елем сезбесем içim жаман туз құйғандай ачышат бір оқылған құрбыларды естесем уақыт аз көрішкенше шашамыз bir injiner bir sır жазамыз кебірім сүйгітіп ар емеміз ар жерде іштеп жатамыз естен кетпейт ар бір жаштың күлгін ай естен кетпейт фрунзенин түндер ай жалындаған жаш өмірдің кештері қандай сонун студенттік күндер ай жалындаған жаш өмірдің кештері қандай сонун студенттік күндер ай Сабира Суранчиева. Eskildim
18 yaş Doda tunuk kulak verey Bulbusu hamdan uçkan bubak verey Kaygılıbay kayda gittin ayçı degi Adaşım aylındı meni surap keley Adaşım aylındı meni surap keley 18 yaş Caydını jarıktan verey Bulbusu bostugundun şanı verey Bir jolu kayrılı kıstay tamşandırgan Cılt etken jaştığımın şamı verey Cılt etken jaştığımın şamı verey Ökünsün de unutmayman Ötkürgün ömrümdü seni mene Ötkürgün ömrümdü seni mene Seni mene 18 yaş Yandı kurma
жүрегіңді неге теңеп sen talaylı menin enem talaylı menin
Açtık tağın atırğanı
бажырайы чапканатка жеткирбей бара жатты. Жеткирбей бара жатты. Сенин күлүгүң жаңырса кубагыма окшоп кетет ала тоңум булагыма. Жүз күрүшпөй жаш жүрүп жаялабы жайылуудогу жан сүйгөн ынагыма.
сүйгөн ынагыма Толор тоғойында гүлүп өскөн чыкпай тестен бир күлүп алыска сенден кеткен азыр өзү сүймөгү болчу ашыгымды жыттайын сылап этти жыттайын сылап кетти ашыгымды жыттайын сылап кетти жыттайын сылап кетти Sözüңө калган убагым бакытым деп биздеп жүрчү бала кезден жигит кезден сүйгөн ынагым бакытым деп биздеп жүрчү бала кезден жигит кезден
Terimde seni ırdap ötküm gelet. Dumarday ayar saktap жүрgüm gelet. Oçuştap sabırlıgan solarına gönlüңө sebep bolup çökküm gelet. Kay birde kaygırganda sağa barıp burkurat göz yaşımdı, burkurat göz yaşımdı, göz yaşımdı dökküm gelet. Hayat acırt, atacırt. Alamdın çeksizliği merim töbüp acayip appattandar sürütbekin. Çılt etip denizliği vermettirday geçinde böktün yıldız küyötbekin. Mercigen kök asmandın esip olup Boztorgoy dale sayrap, Boztorgoy dale ırdap, dale sayrap жүрütbekin. Hayat acırt, atacırt. Mercigen balalıktın asmanında Boztorgoy dale sayrap, Boztorgoy dale ırdap, dale sayrap жүрütbekin. Hayat acırt, atacırt. Hayat acırt, atacırt.
өчпөй тұрған чырағым өмірлерге өмірлерді сен қошып өзің бердің жаш олардың дулағын өзің бердің жаш олардың çalıp çatan mekenim adamlardan alıp eşledim neçenin kanım canım bir özünden jaralgan kantip aytmayım senin ekenin kantip aytmayım senin ekenin Мына ушунмен биздин кечебиз аяктаган жок. Биздин атабыздын ырлары түбөлүккө, кылымдарга жаңыра берет. Албетте, Аксубай Атабаевдин чыгармалары ала тоодой бийик, эч качан калыбын өзгөртпөй, укумдан тукумга улана берерине биздин көзүбүз жетет. Анда эмес ушуну менен чыгармачылык кечеге арналган концертибизди соңуна чыктык.